Урматтуу президент Алмаз Шаршенович, билим берүү тармагында тутумдашкан коррупциянын тамырын кыркууну мына ушул Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынан баштап коомчулукка жүз берген далилдүү фактыларды кайра текшертип, бул ишти иликтөөнү өзүңүздөн жеке көзөмөлүңүзгө алууңузду суранабыз. Биз териштирүү учурунда карапайым апрелчилердин бирин дагы баласы медициналык академияга окууга кабыл алынбаганы белгилүү болду. Бул ишти терең иликтеп чыгып, тутумдашкан туруктуу коррупциялык схеманы түзүп алган ректор Зурденов менен мурдагы министр Садыковдун үстүнөн кылмыш ишин козгоп, бул кылмыш ишин иликтөөнү учурунда алар менен келишип алып токтотуп койгон тергөөчүлөр менен жогорку кызмат адамдарына карата чара көрүүнү талап кылабыз. Ошондой эле бул ишти иликтөө боюнча билим берүү министри түзгөн комиссиянын иши дагы жыйынтык берген жок. Мына ошондуктан ушул жагдайды териштирүүнү өзүңүз көзөмөлгө алууңузду суранабыз, урматтуу президент. Бүт эле чоң балдары Апрель баатырдын багы эмесинен пайдаланып, баатырдын балдары кыздар окуп атат. Аерде эч кандай бир баатырдын кызы да окуган жок. Бүт эле чоңдун балдары, өзүнүн тааныштары. Анан биз баатырдын атынан мен айтып кетем, бул буюрса сот көрөбүз. Биздин атыбызды пайдаланган үчүн. Окусун достойный, действительно жакшы келечекте чыга турган врачтар окусун. Эгер действительно биздин азыр ошол жерде баатырдын кызы баласы окуп атса, мен аны чыкпайт болчумун. Бир баатырдын кызы окуп атса да баласы окуса, мен кантип чыгам мен? Сөзүн ачыгы да, мен моралдык эмем да жок да.